Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров депутаттардын суракка чакырылышын иликтөө үчүн жумушчу топ түздү. 2023 жылы пенсиянын көлөмүн жашоо минимумуна жеткире албай калышса, эл сотко берерин депутат билдирди. Мыйзамсыз баю боюнча айыпталып камалып чыккан жогорку соттун судьясы өз каалоосу менен иштен кетти. Президент Садыр Жапаров депутаттардын суракка чакырылышын иликтөө үчүн жумушчу топ түздү. Бул туурасында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев билдирди. Депутаттар Шайлообек Атазовго жана Жеңишбек Токторбаевга башкы прокуратура тарабынан жасалган басым тууралуу кайрылуу болгон. Ошонун негизинде президент Садыр Жапаров жумушчу топ түздү. Аларга бир жумалык мөөнөт берилди. Башкы прокуратуранын аракеттерин иликтеп, корутундусун президентке бере турган болду. Бул маселе көңүл борборунан чыгып кеткен жок, деди Шакиев. Белгилей кетсек, эл өкүлдөрү Атазов менен Токторбаев прокуратурада коррупция абдан күчөгөнүн, тергөө укугу берилгенден кийин монстрга айланып кеткенин билдиришкен. Депутаттар ошол эле күнү башкы прокуратурага чакырылып 3 сааттан ашык сурак берип чыгышкан. Кийин эл өкүлдөрү аларды суракка алып кетүү мыйзамсыз болгонун белгилеп, прокуратура өз укуктарынан аша чаап кетти деп сындаган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков 2023 жылы пенсиянын көлөмүн жашоо минимумуна жеткире албай калышса, эл сотко берерин айтты. Эл өкүлү социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевден пенсионерлер тууралуу статистиканы сурады. Алиевдин айтымында учурда пенсионерлердин жашоо минимуму 6372 сом. Эң төмөнкү пенсия 2000 сом. Аны эмгек стажы жетпей калган 10500 киши алат. Ал эми 119 000 пенсионерге 5000 сомдон төмөн 74 000 жаранга 6000 сомго чейин төлөнөт. Жалпысынан 200 000 кыргызстандык жашоо минимумунан аз пенсия алат. Өлкөдө 739 000 пенсионер бар. Мындан улам Жумабеков Конституциянын 44-чү беренесинде 2023 жылдан тарта эң төмөнкү пенсия жашоо минимумуна барабар болот деген норманын аткарылышына түшүндүрмө сурады. Алиев 10 жылдын аралыгында 3-7% гана кошулуп келсе, быйыл 33%га көтөрүлгөнүн белгилеп, акырындык менен ошол чекке жете турганын билдирди. Көпчүлүк биздин шайлоочулар Конституциядагы ушул пунктуга ишенип добуш берген деп ойлойм. Ар бир адам конституциялык укуктарын талашууга укуктуу. Эгер сиздерди конституциялык сотко берсе, мыйзам алдында жооп беришиңиздер керек болот деп эскертти депутат. Мен анда окуп кетейин да. 44-чү берене 2-чи пункт баш мыйзамыбызда. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнүн төмөн эмес жашоо деңгээлинен камсыз кылат деп атат да. Бул баш мыйзамга так көрсөтүлгөн. Ушул Конституция 2021 жылы 5 майда кабыл алынып атканда, ушул пунктка карап, балким биздин шайлоочуларыбыз добуш берген. Ушул пунктка ишенип, ушул Конституцияны колдогот. Туурабы? Мен ойлойм, көпчүлүк ушунун негизинде колдосо да керек деп. Эми ушул эле Конституциянын 97-чи беренесин дагы бир карап коюңуз. 97-чи берененин 2-чи пунктунун 3-чү бөлүкчөсүндө турат. Ар бир адам Конституцияда таанылган укуктары жана эркиндиктери мыйзамдарда жана башка ченемдик актыларда бузулду деп эсептелсе, алардын конституциялуулугун талашууга укуктуу дейт. Эртең сиздерди конституциялык сотко берсе, сиздер мыйзам алдында жооп беришиңиздер керек. Рахмат. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козыев коммерциялык банктарды текшерип, кылмыш ишин козгоого чакырды. Эл өкүлү Улуттук банк доллардын курсун кармаш үчүн улам интервенция жасап жатканын, бирок коммерциялык банктар жазылбаган мыйзамдар менен иштеп калганына нааразы болду.
Урматтуу УКМК Ички иштер министрлиги ушул маселени тыкыр көзөмөлгө алсаңыздар. Убактылуу эрежедеп доллар которсо 2-5%га чейин комиссия алып, анан берип жатат. Сом менен алса, ал нерсе жок экен. Мисалы 100 000 доллар которсо 2000-5 000 долларга чейин кармап калууда. Бул мыйзамсыз. Аларга кылмыш ишин козгош керек. Ошол ишкер 1000 доллар которуп алып, бир ай иштесе дагы анча пайда таппайт. Эмнеге көзөмөлдөбөй жатасыздар? Орто жолдо канчалаган ишкер кыйналууда, деди Козуев. Мен бул жерде эмнени айткым келет? Сиздер күндөн күнгө доллардын кунун сакташ үчүн интервенция жасап атасыздар. Бирок ошол эле коммерциялык банктар жазылбаган мыйзамдар менен иштеп атат. Урматтуу укук коргоо органдары, УКМК, Ички иштер министрлиги ушуну тыкыр көзөмөлгө алсаңыздар, 2%тен обналичивание үчүн 5%га чейин кошумча кошуп атышат. Бул временный дейт. Эгерде сом боюнча ала турган болсо, ал нерсе жок экен. А доллар боюнча 2%дан 5%га чейин. Ал деген сөз 100 000 долларга, 2 000 доллардан 5 000 долларга чейин алышып атат. Бул мыйзамсыз. Буга уголовдук иш козгош керек. Ошол ишкер 100 000 доллар которуп алып туруп, бир ай иштесе дагы анча пайда таппайт. Ошону түшүнбөй атат. Буну эмне себептен контролдобойбуз? Орто жолдо канчалап Жогорку соттун судьясы мыйзамсыз баю боюнча айыпталып камалып чыккан Камил Осмоналиев өз каалоосу менен иштен кетүүгө арыз берген. Жогорку кеңеш анын арызын 7 декабрдагы сессияда карап канааттандырды. Осмоналиев 2020 жылдын аягында мыйзамсыз баю боюнча айыпталып камакка алынган. Анын үйү мамлекеттин балансына өткөн. 2021 жылы мамлекетке 70 миллион сом төгүп абактан чыккан. Атайын кызмат тараткан маалыматта Осмоналиев киреше булактары жок туруп, көптөгөн кыймылсыз мүлктү Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттардан коттедждерди, соода борборлорунан коммерциялык объектилерди жана люкс класстагы автоунааларды сатып алып, башка кишилерге каттаткандыгы айтылган. Былтыр 20 январда парламент Камил Осмоналиевди жогорку соттун судьялыгынан убактылуу четтеткен. Анын үйү Улуттук Манас театрына кеңсе катары берилген. 11 ноябрга караган түнү бир нече киши караоке клубтардын биринде 2 жигитти сабап, андан соң качып кетишкен. Жабырлангандар милицияга кайрылышкан. Ички иштер министрлигинен 41 жаштагы казак өзүнүн 37 жаштагы шериги БС менен кармалгандыгын айтышты. Буга чейин казак бир нече кылмышка, анын ичинде өспүрүм кызды зордуктоого шектелип, иши сотто каралып, үй камагына чыгарылган. Кийинчерээк анын ишин караган Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова ишиндеги башка алишимдиктеринен улам президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан кызматтан алынган. Умар Маратов уурулук жана каракчылык үчүн бир нече рет соттолгон. Нарын облусунун Жумгал районунда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы кабарлады. 7 декабрда УКМК Нарын облустук милициясы менен биргеликте Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече кенинен көмүрдү мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шектелген Саяк кайманаты бар КМ жана Микичор кайманаты бар ЖМ аттуу Жумгал районунун тургундарын кармады. Алар көмүрдү күз-кыш жылытуу мезгилинде эл үчүн жеңилдетилген арзан баада аныкталган номер 24 бөлүмдөн алышкан. Буга чейин күзгү кышкы жылытуу мезгилинде өлкө жетекчилиги Кара Кече көмүр кенинин номер 24 профилдик участогун эл үчүн тоннасына 4000 сомдон арзан баада аныктаган. Кармалгандар 1 декабрга караган түнү Кара Кече филиалынын кызматкерлерине күч колдонобуз деп коркутуп көмүр ташып кетишкен. Учурда шектүүлөр Нарын шаарындагы убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.